Саламатсыздарбы, мен Бердикулова Нурбү. Бүгүн Чебер колдор программасында кышкыга ылайыкталган баш кийимди тигебиз. Ал үчүн бизге керектелүүчү ошо материал, бул калың материал. Биздин учурда бул драп материал болуп эсептелинет. Метр, булавки, жана дагы кайчы, андан кийин бор керек. Андай эмесе баштадык. Алгач баш кийимди тигүү үчүн бизге тоголок керек. Анын диаметрин 13 сантиметр алабыз. Буну чийип алган соң кыркабыз. Диаметри бул жерде ошо 26 сантиметр болду, радиусун 13 кылып алдык. Буну чийип алган соң дагы бир ушундай чийип алабыз. Ушуну эле бастырып кыркып алсак болот. Мынакей бизде эки тегерекче болду, кыркып алдык. Анын бирөөсүн ортосун баштын размерине алып кесип алабыз. Бул 56 сантиметр. Бул тегерекчени да кыркып алып салабыз. Алып салган соң бизде мындай пайда болду. Кыркып алган ушул формадагы материалдан дагы бирөөнү кыркабыз. Бул үчүнчү деталь болуп эсептелинет. Чийип алган соң кыркабыз. Бул үчүнчү детальда кыркып алган соң буну ийне менен бириктирип чыгабыз.
Буну ушинтип ийне менен сайып белгилеп алгандан кийин машинкада тигип чыгабыз. Алгач ошо машинканы даярдап алуудан мурда ошо кандай түстө билетка болсо ошондой түстө жипти даярдап алабыз, же болбосо кол ийнени даярдап алабыз. Буну кол менен да тиксе болот. Бул тигичти тигип алдык. Ал эми экинчи тигичти тигүү үчүн биз буну аңтарабыз. Аңтарып алганда бул тигүүгө ыңгайлуураак болот жана да тигиш ичинде калат. Буну тигип алган соң буну ичкерисине киргизип аңтарып алабыз. Азыркы тигип алган детальды. Алгач бунун ошо кырларын үстөп алабыз. Сырт жагынан үтүтүп алгандан кийин ички бөлүгүн да үтүктөйбүз, ичиндеги тигичти. Буну 2-3 жолу кылганда ошо кыры жакшы чыгат, ошондуктан дагы бир жолу кылабыз. Алгач сыртын, андан кийин ичин. Буну кылып алган соң эми кооздойбуз. Мына достор, үтүктөп алдык. Бул үтүктөө процесси билетка үчүн бул зарыл болуп эсептелет. Анткени бунун кырын чыгарууга көптөгөн жардамдарды берет. Бул үтүктөгөндө бир нече жолу үтүктөсө, бул дагы ошо билетканын формасын жакшы берүүгө жардам берет. Bundan кийин ошо кооздоо процессин өтөбүз. Бул жерде ар кандай таштарды колдонсо болот. Мынакей, бул жерде ошо билетка ыңгайлыктуусун тандап, ошону коюп чыгабыз. Бул брошка бизге ыңгайлуу болот. Bunun аркы же алдыңкы тигиши жок болгондугуна байланыштуу өзүңүздөр каалаган жерине жайгаштырсаңыздар болот. Ал эми бул билетка ошо мужской жана женский болуп кете берет.
Мынакей достор, биз ошо брошканы кадап алдык. Бул брошка ошо ар ким өзүнүн табитине жараша кадаса болот. Мисалга алсак, мына ташты да кадап алсак болмок. Бул ошо ар ким өзүнүн фантазиясына жараша ар түрдүү кылып коздоп алса болот. Мынакей достор, биздин биреткабыз да даяр болду. Бул биретканы дагы айта кетчү нерсе, ошо өзүңүздөр каалагандай таштар менен коздоп алсаңыздар болот, табитиңиздерге жараша. Жанагы бунун материалын же түсүн өзүңүздөр каалагандай кылып жасасаңыздар болот. Ушуну менен биздин эфирибиз соңуна келип жетти. Сиздер менен биз коштошобуз.